Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Эфирде Данакер программасы. Биринчи радио инвесторлор менен жергиликтүү калктын ортосундагы маселелер, аны чечүүнүн жолдору жана конфликттерди жоюунун механизмдерине арналган атайын чыгарылыштагы уктурууну сунуштайт. Микрофондо Рахматулла Кудайбердиев. Кыргызстанда жергиликтүү калк менен чет элдик инвесторлордун ортосундагы мамиле курч жана актуалдуу бойдон калууда. Геништетилип жаткан аймактарда же болбосо тоо тармагындагы курулуш жүрүп жаткан объектилерде маал менен талаш-тартыштар орун алып келет. Жергиликтүү тургундарды тынчсыздандырганы экология, чечилбеген социалдык көйгөйлөр болууда. Алар мезгил менен каршылык акцияларына чыгып, жол тозуп, кен байлыктарды иштетүүнү токтотуу талаптарын коюп келишет. Жергиликтүү калк менен инвесторлордун ортосунда эмне себептен талаш-тартыш орун алат? Бул конфликттердин себептери эмнеде? Ушул жана башка суроолорубузга экономикалык маселелер боюнча көз карандысыз талдоочу Нуридин Нанаев жооп берди. Нуридин мырза, мына талаш-тартыштардын жергиликтүү элдин жашоо деңгээлине таасири тууралуу сөз болгондо, сиздин баамыңызда кандай терс таасирлери бар? На мой взгляд, негативное влияние присутствует, да, как бы у нас оно больше развито в горнодобывающем секторе, так как это основной превалирующий. Менин жеке пикиримде терс таасирлери бар. Бизде тоо кен тармагы абдан өнүккөн. Анткени ал киреше алып келе турган инвестициянын түрү болуп эсептелет. Буга мисал кумтөр, жер үй, талды булак сыяктуу кендерди атоого болот. Конфликттер бар. Анткени бул жерде бир нече кызыгуучу тараптар бар. Пайда көрүүнү көздөгөн инвестор, кызыкчылыктары четте калган жергиликтүү тургундар, экологиялык эреже бузуулар, социалдык көйгөйлөр. Бирок экинчи жагынан ал биздин кен байлыктарыбыз, анда өлкөнүн өсүп өнүгүүсүнө, экономикасына ири пайда алып келе турган, деги эле жергиликтүү жана республикалык деңгээлде бюджетти толуктай турган пайдалуу кен байлыктарыбыз бар. Бирок ар кандай жагдайларга түрткү бере турган түшүнбөстүктөр, жергиликтүү калк менен инвесторлордун ортосундагы карама-каршылыктар, маселен таласта лагерди талкалашкан, кумтөрдө болсо дагы бир жабдыгын талкалап кетишкен учурлар белгилүү. Талаш-тартыш болгон мындай жагдайларга мамлекет көз жумуп олтурбаш керек деп ойлойм. Бул процесске аралашыш керек. Анткени инвестор акчасын төлөп лицензия алды. Ал кен байлыктарды чыгаруу тобокелчилигин алууда. Өз кезегинде биздин бюджетке кандайдыр бир салым кошот. Ошол эле учурда жергиликтүү тургундар келген инвесторлорго терс көз карашта. Алар үчүн кошумча жумуш орундар түзүлөрүнө карабастан, ата-бабалардын жерлерине эч кимди кое бербейбиз деген көз карашта келгендерди кабыл алгысы келбейт. Я считаю, что здесь в плане конфликта решения государство не должно закрывать глаза, они должны вмешиваться в эти процессы, потому что, во-первых, инвестор, он заплатил деньги, получил лицензию, он взял на себя риск извлечь эти богатства, природные ископаемые из недр земли, и таким образом внести определенную часть в наш бюджет, в нашу экономику. Из-за того, что, допустим, по каким-то определенным причинам, да, которые... Мына көпчүлүк талдоочулар инвесторлор кен байлыктарды иштетерден мурда биринчи кезекте жергиликтүү эл менен жолугуп, алар менен бирге түшүндүрүү иштерин алып баруусу керек дешет. Я считаю, что это как бы на стадии прединвестиционной инвестор должен просчитывать. Это своего рода риски, да, это. Мен инвестициянын алдындагы стадияда аткарыла турган иштер деп эсептейм. Бул өз кезегинде тобокелчиликтер. Мисал келтире турган болсок, тоо кен тармагында бир кен байлыкты алалы, ал тууралуу интернет булагында кеңири жазылган, маалымат берилген. Биздин өлкө тууралуу, мында бизнести жүргүзүүнүн жолдору, жергиликтүү тургундар, аларда кездешүүчү маселелер, айтор баардык маалыматтар кеңири берилген. Башка жагынан менин оюмча конфликттерди алдын алуунун жолдорун иштеп чыгуу керек. Талаш-тартыш абалга алдын ала эртерээк таасир берүү зарыл. Жергиликтүү эл түшүнгүрөй кылып, алар түшүнгөн тилде иш алып баруу зарыл. Инвесторлордун арасында сабаттуу медиатор болуш керек. Баардык талаш-тартыш маселелер, ал экология болобу, биологиялык болобу, кандай гана жагдай болбосун татыктуу жооп алыш керек. Мына ушундай жолдор менен жергиликтүү эл менен талаптагыдай иш жүргүзүү зарыл. И стараться на ранней стадии предупреждать и даже, я бы сказал, гасить эти конфликты, да, то есть все равно из общей массы 120 человек там подстрекателей будет 10-15. Вот с ними надо работать. Талаш-тартыштардын жашоо деңгээлге тийгизген таасири боюнча эл аралык тажрыйбаны көңүлгө алууга болобу? Международный опыт, да, как правило, он очень хорошие примеры описывает. Допустим, вот я писал статью «Влияние конфликтов на уровень жизни». Эл аралык тажрыйба жакшы мисал болуп берет. Мисалы, мен дал ушул багытта макала жазып, анда 2 мисалга токтолгом. Анын бири Түштүк Кореядагы ак алтын кенинде иш таштоо болгон. Бул акцияны жергиликтүү эл уюштурган. Дагы бир учур, АКШда мунай иштетүүчүлөр бир эле күндө
1,5 эсеге жогорулап кеткендигине байланыштуу иш ташташкан. Бизде да дал ушундай көрүнүш бар. Кумтөр менен Саруу айылынын элинин ортосунда жаңжал болгон. Бул боюнча маалымат интернет булактарына, социалдык түйүндөргө кеңири тарап, Торонтодо акциялар түшүп кеткен. Мунун да терс таасирлери бар. Андыктан бул жагдайларга абдан маани берип, көңүл коюу менен баштапкы стадияларда эле тобокел кырдаалдарды карап көңүл буруубуз керек. Вышли жители из Сару и так далее. Все это как бы стало ясно и известно широкой общественности, выложили в интернет. Упали акции в Торонто. Это тоже негативно влияет. Поэтому здесь тоже как бы нужно относиться с более пристальным вниманием. Деди экономикалык маселелер боюнча көз карандысыз талдоочу Нуридин Нанаев. Албетте, бирдиктүү, түшүнүктүү жана ачык саясаттын жоктугу бийлик органдарынын жергиликтүү тургундар жана инвесторлордун ортосундагы өз ара мамилелерге терс таасирин тийгизет. Жергиликтүү элдин түшүнүгүндө инвесторлор өлкөгө пайда алып келет. Бирок инвесторлордун иш аракетиндеги коррупциялык көрүнүштөр, адилетсиз бөлүштүрүүлөр жана жер-жерлерде талаш маселени жаратат. Мындай абалда жергиликтүү эл менен инвестордун ортосундагы мамилени кантип оң жолго салуу керек? Несомненно, должен быть компромиссный вариант. Сравнительно недавно вот в Джалалабадской области на месторождении золоторудном местные жители жаловались, что техника проходит по дороге, там у них пыль, поднимается там шум постоянный. У них конфликт вышел местное население. Бир пикирге келиш керек. Жакында эле Жалал Абад облусундагы геништетүүчү аймакта жашаган тургундар чоң-чоң техникалар жолду талкалап, такай аба булганып, чаң менен дем алып тынч жашоо болбой калганда даттанып, натыйжада жергиликтүү жашоочулар менен жаңылбасам Казак-Мыс Голдтун ортосунда конфликт чыкты. Бул иш премьер-министрге чейин жетип, өкмөт башчы ал жерге барып, аларды баштан аяк өзү көзөмөлгө ала тургандыгын айтып, маселе боюнча бир пикирге келишти. Алар жолду асфальттап, маселе чечилди. Мындан башка дагы гендик калктуу конуштун жанынан иштетип, элдер даттанып нааразы болгондо учурлар бар. Анан эмне болду? Бул маселе боюнча бирге отуруп талкуулап, андан соң инвестор ал айылдан 2-3 километр алыс жерден ишти улантуу чечимин кабыл алды. Башкача айтканда баардыгы чечилет, бирок балансты сактап, орток пикирге келүү үчүн үчүнчү тарапты издеш керек. Бул жерде сүйлөшүүчү катары премьер-министр, Казак-Мыс Голд жана жергиликтүү тургундар болду. Инвестиция бизге керек, айрыкча Тоо-кен тармагындагы түз инвестициялар. Биз инвесторлорду кызыктырышыбыз зарыл. Бул процесске келечекте терс көрүнүштөр болуп калбагандай кылып, майда чүйдөсүнө чейин баштан аяк изилдеп туруп, анан киришүү зарыл дейт элем. Элге так маалымат жеткирүү, миграциянын деңгээлин төмөндөтүп, жаштарды дал ушул кен байлыктарды иштетүүчү жерлердеги жумушка тартууну ойлонуштуруу жагы да бар. Инвесторлорго да социалдык жактан салым кошкондой кылып, аз камсыз болгон жергиликтүү калкка кандайдыр бир социалдык долбоорлор боюнча багыт берүүнү сунуштаса болот. Влияние на окружающую среду, какие-то вот были моменты по работе с местным населением, это немаловажно. Надо преподносить очень доступную информацию местному населению. Допустим, можно снижать уровень миграции в ближнее зарубежье, тем самым, что оставается молодежь будет в тех местах, где инвестор в лице горнодобывающей компании ведет свою разработку или добычу полезных ископаемых. Это будет очень хорошо влиять на молодежь, они будут оставаться. Также и инвестору нужно не только подходить. Сиздер уккан Данакер программасы болду. Бүгүн биз инвесторлор менен жергиликтүү калктын ортосундагы мамилелер, конфликттерди чечүүнүн механизмдери жана жолдору тууралуу сөз кылдык. Кошумчалай кетсек, уктуруу Айдылуу жана Бириккен Улуттар уюмунун тынчтыкты куруу фондусунун көмөгү Кыргыз Республикасынын жогорку соту, соттор кеңеши, сот департаменти, Кыргыз Республикасынын президенттик аппаратынын сот реформасы жана мыйзамдуулук боюнча бөлүмүнүн жардамы менен даярдалды. Урматтуу угармандар, эгерде сиздерде Данакер программасына сунуш пикириңиздер болсо, редакциянын 391578 телефонуна билдирсеңиздер болот. Кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Эфирде Данакер программасы. Биринчи радио инвесторлор менен жергиликтүү калктын ортосундагы маселелер, аны чечүүнүн жолдору жана конфликттерди жоюунун механизмдерине арналган атайын чыгарылыштагы уктурууну сунуштайт. Микрофондо Рахматулла Кудайбердиев. Кыргызстанда жергиликтүү калк менен чет элдик инвесторлордун ортосундагы мамиле курч жана актуалдуу бойдон калууда. Геништетилип жаткан аймактарда же болбосо тоо тармагындагы курулуш жүрүп жаткан объектилерде маал менен талаш тартыштар орун алып келет. Жергиликтүү тургундарды тынчсыздандырганы экология, чечилбеген социалдык көйгөйлөр болууда.
Алар мезгил менен каршылык акцияларына чыгып, жол тозуп, кен байлыктарды иштетүүнү токтотуу талаптарын коюп келишет. Жергиликтүү калк менен инвесторлордун ортосунда эмне себептен талаш тартыш орун алат? Бул конфликттердин себептери эмнеде? Ушул жана башка суроолорубузга экономикалык маселелер боюнча көз карандысыз талдоочу Нуридин Нанаев жооп берди. Нуридин мырза, мына талаш тартыштардын жергиликтүү элдин жашоо деңгээлине таасири тууралуу сөз болгондо, сиздин баамыңызда кандай терс таасирлери бар? На мой взгляд, негативное влияние присутствует, да, как бы у нас оно больше развито в горнодобывающем секторе, так как это основной превалирующий. Менин жеке пикиримде терс таасирлери бар. Бизде тоо кен тармагы абдан өнүккөн. Анткени ал киреше алып келе турган инвестициянын түрү болуп эсептелет. Буга мисал кумтөр, жер үй, талды булак сыяктуу кендерди атоого болот. Конфликттер бар, анткени бул жерде бир нече кызыгуучу тараптар бар. Пайда көрүүнү көздөгөн инвестор, кызыкчылыктары четте калган жергиликтүү тургундар, экологиялык эреже бузуулар, социалдык көйгөйлөр. Бирок экинчи жагынан ал биздин кен байлыктарыбыз, анда өлкөнүн өсүп өнүгүүсүнө, экономикасына ири пайда алып келе турган, деги эле жергиликтүү жана